Чапқан қолдарыңыздар бешік терметсін. Әр біріңіздердің ешіңіздерде жақшылық болсын ағайын туғандар. Мұна азыр күркіреген күз тойдың ұшыры. Тамада ол тойларды барып жүрміз ғой. Өзгөчө бізде шул қыз ұзату тойлар өзгөчө өтөт. Мен өткенде тамада ол барып қалдым бір жерге. Айланай, неме менің концертім болып аттылы. Şu kişine tınçlıkta sakta perestler va suranç. Ары бері баспаңыздар. Ким ары бері басса, баспасын. Сұран сіздерден мындай. Анан азыр бұл жақта біздің ошол қырғыз жұртшылығына белгілүү кайсы бир учурда ошол тарых барактарына калат болуш керек. Менин агам бар, бұл жерде ошол концертимдин режиссеры карап ушул жерде кайсыл жерде эмне болуп өткөнүн бүт баарын айтып, ошону көзөмөлгө алып турган Рысбек Жабиров деген агайым айтты. Азыр чыкканда темпти карма деди. Бұл биринчи түшкө кесип концертиң. Бүгүн концертиң слабый болгон болсо болду, өмүр бою концерт койбойсуң, койбагасын деди. Бүгүн концерт жаксын элге деди. Ошон үчүн жактырып кетиңиздер. Башка вариант жок. Рахмат. Ушул той болсун эшигиңиздерди. Мен жанагы той жөнүндө айтып атпадым, ушул кыз узатуу тойлор бизде өзгөчө өтөт. Өткөндө бир жерге рахмат апа ушу сүйлөп атканда, бу чоң апам мен, ажапам, канбы апам. Рахмат. Үйгө да барам кечинде апа. Рахмат эже. Каяктан келдиңиз? Кайдан? Бишкектен. Жалал аттан болосузбу? Жо, просто жана мен артисттерге мактанып койдум эле да. Чын жүрөктөн гүл алып келсе макул атак, заказ бербейм деп жошого сурап атпаймынбы? Жетимдерге далил болсун деп. Рахмат барыңыздарга, ушул жакшылык болсун. Негизи мага бергендер жагат. Бала кезден эле жашыман эле жакшы көрөм. Көзүмө да сулуу көрүнөсүздөр залда отургандачы. Рахмат, эшиңиздерде жакшылык болсун. Ушу той жөнүндө сүйлөп аттык эле. Мен ушул тойго тамада болуп барып жүрөм. Өткөндө барсам бирөө кыздын узатып атып ыйлайт. Түбөлү көзүнүн жашын токтотпойт. Кызы 28-де. Апа ыйлап атат. Эмне болду десем, кызым узатпай турмушка дейт. Мусулманчылыкта далил мен айтам, кыз бала узап аткан үйдө шан шөкөт болуш керек экен. Себеби кыз бала ойлонбой кетүүсү үчүн жол жобосу ушундай экен, шан шөкөт болуш керек экен. Кайсы бир хадисте айтылат экен ушинтип. Кыз бала узап аткан үйдө, эми ичип алсын дептир, конечно, мындай. Шан шөкөт болсун дептир да. Шан шөкөт менен узатын кыз бала ойлонбой кетүүсү үчүн. Апа ыйлап атат. Шолоктойт. Апа ыйлабаңыз дедим. Качан ыйлайсыз айтып берейин сени дейт. Кызыңызды эч ким албай калганда ыйлаңыз дедим. Үйдө калып кеткенде ыйлаңыз кызыңыз. Ата кетип атса сүйүнүш керек. Мусулманчылыкта го жол ушундай экен, мындай. Психологический деле ойлонуп көрсөң, кызың кетип атса эмнеге ыйлайсың? Сүйүнүш керек наоборот. Тоодой балакеттен кутулуп атпайсың. Бирок кыз баланы шан шөкөт менен узатыш керек, агайым туугандар. Ошол тойлорго барганда байкап жүрөбүз го. Элдин баардыгы чыгып алып айтат го. Урматтуу тойго келген кадырлуу коноктор, 2 жаш бактылуу болсун. Бактылуу болсун дейт го. Мен ошол тоско кошулбайм. 2 жаш бактылуу болот. Кааласа каалабаса болот бактылуу. Алар себеби бирине бири ишеним артып, анан турмуш сапарына узап атат. Мен айтат элем, 2 жаш эмес, кайнене менен келин бактылуу болсун дейт элем. Кайнене менен келин бактылуу болсун. Себеби иликтеп чыгышыптыр. Кыргызда 70% аялынан биринчи эркектер өлүп калат экен, жок. Өлүп калат экен. Неге десе, аялы менен апасы кылы келишпей калса, ортодо кысылган эркек өлүп калат экен. Чын аябай көп ойлогон киши сахар болот экен. Же апам дей албай, же аялым дей албай, көп ойлогон киши сахар болот экен да, жүрүп инсульт алат экен. Ошо менен жүрөк кармайт экен да кетет экен. Ошон үчүн кайнене менен келин бактылуу болсун деп жакшы тилек ниет кылалы. Мен ошо тойлорго барганда байкап жүрөбүз. Тойдун ортосунда айтат го, жана аяш апалар чыгат го. Биринчи антракт бүтүп, экинчи тойдун экинчи бөлүгүн ачканда аяш аталарын öğrenсең, бирөөсү чыгат касмишимге окумуш болуп, жакшы сөз айтат экенсең. Балам, кызым, бүгүнкү кече силердин ак тоюңар болуп жатат, бактылуу болгула. Бу турмуш оор, чыдаш керек. Ысык, суук дейт го. Өйдө төмөн, чыдаш керек, анан жашоо болот дейт го.
Каалайын ошол Аяш ата Аяш апанын курагындагы ата апалар отурасыздар залда. Тойго барганда ошентип айтпагылачы. Себеби азыр менин курагымдагы жаштар бар го. Биз силердей териси калың эмеспиз, биз мындай нервныйраак жукабыз биз. Биз жанагы суукту, оор, татаалды укканда үйлөнгүбүз келип огот. Бизге үйлөнгөн жыргал деп айтып койгула. Ошол тосту уккандан кийин жанагы үйлөнүп аткан жаштын жоро жолдоштору, подружкалары кыздын турмуш кургусу келип огот экен. Келбейт экен кадимгидей, бир жакшынакай жүрбөйм, эмне кылам оор жашоого барып деп. Биз сразындай болуп кеткибиз келет да, болгон жерин айткыла, суран сиздерден. Эгерде залда турмушка чыга элек, үйлөнө элек кыз жигиттер барбы? Үстүндө калып кетипсиңер да сиздер, Молодец. Үйлөнө электер, мен сиздерге айтып коеюн далил менен. Мен 3 ай болду калп айтпай атам. Чындыкты айтып атам, себеби чындыкты айтсаң жыргал экен. Калп айтсаң оору башырат экенсиң өзүңө. Сахар, давление, жүрөк оору бүт калп айткандан, ашыкча катын алгандан, айтпай жүрүп алгандан болот экен. Чын айтпай жүрүп алган адам билип калса эмне болот, билип калса эмне болот деп жүрүп эле өзүнө өзү оорукчан кылып алат экен. Ичинен бышып элечи. Ошон үчүн мен сиздерге чындыкты айтып коеюн. Үйлөнгөн кайф. Мен үйлөнгөм. Үйлөнгөн жыргал. Мен үйлөндүм. Үйлөнгөндөн кийин 1 айдан кийин келинчегим айтат, төркүлөп келели, атамдын эшиктерин көрөт экенбиз, ошоко барат экенбиз деди. Келдик. Мен келдим, келинчегим келди, жакындарың алат келсин, Жүсөлөгөн мен Алмазды алдым, 4-өөбүз келдик. Карабалтага келдик. Келсек, кайнатам конок келе турган төр күйүнө дасторкон жасап коюптур. Дасторкондун ар көйүзү менен бер көйүзү көрүнбөйт. Дасторкондун үстүндө салат, жүзүм, алма, кола, фанта, султан чай, нерден экен эже. Чын коюп коюптур аке. Дасторкон укмуш. Олтурдум. Бир 10 мүнөт өткөндөн кийин кайнатам айтты, балам силерди келет деп мен кой сойдум эле. Ошону устукан тартам деди. Элестесеңиз апа, койдун жан башы болот го. Оңор чоң кой сойуп аптыр. Келейген кой союптур. Эптөө эмес. Табакка жан башты бүтүн салып келди, кабырганы жукка телип, куйрук бордон салып туруп алып келип алдыма тартты. Ошо этти алып атканда аябай өкүндүм мен. Ушул күнгө чейин жашаган өмүрүмө. Себеби мен атамдын коросунда толгон кой болот эле. Бирок бир да жолум атам мага атап кой союп, устукан тарткан эмес эле. Тарткан эмес. Мен бир аксакалдар эле уялып кетип эле биздин үйгө конок барган ошолорго кой союп, ошондон эле бир папти уруп калбасаң атак жок. Элдин малын топтоп тоого чыгат элек, балам жайы менен жамгыр көрдүң, ысык көрдүң, суук көрдүң. Муну сен урматыңа деп бир коозун союп тартып койбойбу десең. Тарткан жок. Кайнатам тартты. Мен ошондо түшүндүм. Үйлөнгөндөн кийин эркектер кайын журтчул болуп кеткен. Ошондо түшүндүм. Кайра үйлөнгүсү келип үйлөнгөн эркектер бар го? Ошондо түшүндүм мен. Себеби эркек дагы сый-урматты сүйөт, жылуулукту сүйөт. Сыйлаш керек эркекти. Бир 15 мүнөт отурдук, олтургандан кийин кайнатам айтты. Центр жакта эжең бар, ошода кой союп сыйлайт деди. Анын үйүнө бардык, ал жерден да устукан тартты. Келсек айтты, силерге атаган кийитибиз бар, кийгиле деди. Эже келиңиз, сиз тургуз коеюн, бер коюңуз гүлдү. Ооба. Гүл эмес, пулун эле өр койсоңуз болмок экен. Мен толтура гүл турат. Рахмат сизге. Рахмат. Кем болгоңуз, рахмат. Рахмат. Бир 15 мүнөт өткөндөн кийин келдик. Кайнежем чайга чакырыптыр. Келсек, кийит кийгизем балам деди. Сыртка чыккыла деди, кийит кийдик. Үстүмө костюм кийгизди. Бутума турецкий туфли кийгизди, мына кийип жүрөм. Чечкен жокмун. Кийип жүрөм, чечпей. Биз айылда ат минип герзоет кийчүбүз да, ат минген айылдап. Герзоеттиктен бутуң турецкийге өткөндөчү. Жигулиде кетип атып эле Лексуско отургандай болуп калат экенсиң. Чечким келбейт. Чечсем эле алып калчудай сезилет да. Атаң көрү кыргыздын салты ушундай экен, төркүлөп барган күйөө бала күн батканга чейин тоок түнөө конгонго чейин кайнатанын үйүнөн кетип калыш керек экен.
Nalat dedim, kim жазған ошо жерин? Ошо жерин мага жаздырса мен жазып беретилем. Кыргыз эли айкөл эле ушу мыйзам сени иштетип беребиз, ушуну жазып берели. Мен жазып беретилем. Төркүлөп келген күйөө бала кайнатанын үйүндө мыйзам чегинде 2 айга калсын дейт элем. Өмүрүндө бир жолу үйлөнсө ошор бар. Ошентип тоок түнөө коңго чейин ошол күткөн күн бат өттү, кайттык. Үйгө келдик. Келип үйдө жатсам чарчап, чалыгы уктап калган экен. Бир маалда мен жаткан үйдүн эшигин тарс ачып келди дагы. Атам келип, "Тур!" Жатышың кара. Сен үй бүлөлүк кишисиң, тур. Мал түгөлдөйбүз деди. Атты току деди. Сарайдын бурчуна оролуп, аттын жалын кармап алып, ыйладым кайнатам эстеп. Чара кайнатам дагы деле сагынам мен. Дагы бир төркүлөтсө экен бечара кайнатам. Onu жакшы көрөм да. Сагындым кайната. Жолдун алыстан айланышты келе албай калган го. Так чындап сагындым мен кайнатамчы. Жакшы көрөм мен. Жана үйлөнгөндөн кийин кайын журчул болуп кеткен эркектер бар го. Мен силер менен браттар. Ушу кайын журчул эркектер бир чорный касса уюштурабыз. Мен силер менен катташам. Чында эркектелем бешиктен кабырга чейин 5 күндүк өмүрдө жылуулук менен сулуулукту сүйөт да. Ошол тойлордо биз тойлорго барганда байкап жүрөм да. Ошол той аяктап калганда дагы элдин баардыгы чыгып алып, аябай мындай кайгырышы узатат го. Адамдын тагдырына адам себеп болот, ошон үчүн бир гана дуа тилек жашоону өзгөртөт. Ошон үчүн жакшы тилек ниет кылып, чын дилден тойго барып, чын дилден концертке келип, жакшы күндөрдү көп өткөзөлү. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Дагы бир рет кош келипсиздер. Рахмат. Маэстро. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Айтырбай келген агам бар. Ассаламу алейкум. Estağfurullah. Buluttan çıkan ayga okşap. Kayaktan. Rahmat. Neme? Rahmat. Çok. İşenecekmin, işeni olam. Ake, buna men konsert koyup atam. Kantesин дедиңизле, мына зал толо келди. Тынар экем Эм баягы акчаны берет экенсиң да неме. Неме? Камера тартутат азыр КТРК улуттук биринчи канал тартутат, Супер ТВ тартутат. Анан бул экөөнүн камерасы эчтек эмес, көзүм бакырайт болуп, мына акем карап турат. Эң кызык жери сенин концертиңин. Мени өмүрүнө сахнага чыгарбай турган жерге анан өмүрүндө КТР тартчу эмесин экөөнү алып келип тыгып коюпсуң да мага. Ошондо неме siz meni alıp çıkmayla, men sizi alıp çıkıp atam mı? Men oşonu aytayın dep geldim Ali Sultan. Negisi, bunu konserte bugün hem Ali Sultan, sahnaga Ali Sultan negisi meni alıp çıkışım gerek Ali Sultan bunu sahnaga meni alıp çıkkanıga rahmat. Men uşul sahnaga gelbegenime, Fenomen sahnasından çıkmaganıma bir jağı bir 10 yıl bolup kalıptır. Oşon üçün men bugün satira oynap ele koyun dep çeştim. Sebebi Kırgızbek emnem tirikçiligi var. Alam tınçırak iştesin. Men ketkenden keyin sakar götürüp oturup asma yok şekemin. Men uşul filarmoniyaga adaşıp gelip kalsam men uşuldan gelip çıkıp ketkenge çeyin administrator olup arkamın başka arka uşu жүрүшөт да. Şoň üçin men bugün satira oynap dep çeştim. Bugün Ali Sultan inime çıkarmaçılık iyilik kalayım. Ali Sultan ömürüň uzun bolsun. Men esimde en algaç sahnaga çıkarganda meni uşul Rahman agayım alып kelip uşul Jumray juttun aldına alıp çykdy ele. Mına bugün Kuday ömür bergen eken, ırzyk bergen eken mına al gezde kişineke al ele. Mına biz menen çoň tegiz çoğu çoňoyup mına bugün biz menen sahnalaş bolup turasın. Allah bekem kılsın den soluğunu, ömürüň uzun bolsun, çıkarmaçılık iyilik bolsun. Anan uşul Ali Sultan inimi koldap gelgen jalpy zalda oturgan konoktor barıňızlarga özümdün atman, bizin çıkarmaçılık topdun atынан tereň rahatsızlyk bildireriz. Bugünkü konsertke hoş gelipsizler. Jakşı oturup jakşı konsert görüňüzler. Anan bir neseni aytıp koyayım, men bu ýakdan tutsam kaynan jurttum maktab atpayb.
Kaynatamı жақсы көрем. Sen bir katınga üçün жоғыртасың үлкен, маған сен екі қатын алсаң жашап аласың ғой жақта сен. Менің bir kaynatam өзі 40 kaynataға татыйды өзі. Шені қоң объемда сіздігінен 2 шығат кайнатам. Ошончен чыгармачылык ийгилик болсун, Кудай берсе мына сахнаны эми аттап атасың, Кудай берсе кайнаталар эми көбөйөт дей берейин бе. Аке, Тынар аке, уруксат бересиз 1 мүнөткө. Мен биринчи мектепте окуп атканда Тынар акеме телефон чалдым. Аке, мен ушундай артист болоюн дедим эле десем, хорошо, жолугабыз деди, жолукпады. Кийин Борончагайым биздин айылга барып калып, мен ниет кылып койдум эле, ошол киши келди. Анан кийин ушу кишинин кайра колуна түштүм. Анан убакыт өттү, жашоо айланында турат экен, азыр бул менин колума түштү. Анан сиз ини өстүрдүңүз, шакирт өстүрдүңүз, жана мен агайыма айттым, силер конкурент өстүрдүңөр. Аке, мен сизге ыраазычылык айтып, бир белегим бар эле, мүмкүн болсо кыздар, берип коюңуздар. Белеңер дагы. О, Şu Suzaktan çıkan hakem şu ben şunu pir tutam. Kırgız gülkü dünyasının jarkın yıldızı. Az akırkı çurda ırdap dağıtat bu beçere. Rahmat. Ama jaraşat Rahmat. eken aka. Menin suzaktık ekenimi bir ükam sen bilet ekesin. Rahmat çoğun işine iyilik basın. Konsertke davul yolu kuş göster. İyilik basın. Ali Sultan tamaşasını görelim. Amen oku. Ne kettiniz mi? Çok benim koyup ketem bir yaka kıcalat oluyor. Aka o TVT'yi de aktap koyup ketin. Öldü o ne? Şermen ağılda ya. Ha bu bilet bırakçı. Gözüm bakıraydı alıp ölöründen başkanı barın bilet. Ölöründe le bilse gerek prosto aytpaydı da. Hiç kim mamile kılvağa o dep. Keyinkisini oyladı bu. Meйлем, ары қарай жалғаштырабыз. Азыр бардығы ба той учур дегендей, же касмишимди алмаштырып келип ишил көрөт. Мен болсо сиздерге улуу мундун өкүлдөрү отурасыздар, сиздерге бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Сөзү Токтогул Имаштык обонун Сардырбек Жумалиевдики Бульварым деген чыгарма. Маэстро, микрофонго бир аз звук, анан реверб берип коюңузчу. Маэстро. Звук это что-то мало. Аллан өмір жазып болып тұрғаным, толқынданған жүрек оту жырғаным, фронземе күнде жаңы көріп қошып, гүл жұттанып сүйкімденіп бульварым, фронземе күнде жаңы көріп қошып, tanıp süygündenip bulvarım. Oğlanımdın gülsün arnap ırdadım, oylarımdın gülün terip ıygardım, jayıgışı şayırlanıp pulpurup, jaşlık geçtin saltanatı bulvarım, jayıgışı şayırlanıp pulpurup, jaşlık geçtin saltanatı bulvarım. Sönötünden sağa dindiş tapmadım, saymalangan jaşımıram jaşarım, sır yetken siparı jaşka den bergen, süyüt olgun sulu göçüm bulvarım, sansız ömür rahatla bölüngün, süyüt olgun sulu Halley bulvarım.
Светті жандырчы. Көрейінші. Рахмат. Құдай ай. Рахмат ежі. Кітап бердіңіз бе? О, рахмат ежі. Айланайын, ген болу оғылы. Рахмат айланайын. О, рахмат ежі. Гүлдөй өсіп, гүлдөй жайнағыла. Рахмат. Айланайын, құдай. Құдай. Көре тұрған күнім бар екен. О, құдай. Адаштыра көрбі. Олар кейінгі концертінде даушынтіп келсін. Через болуой. Прямой кассадан келіп, билет алу шент келген күні нәсіп қыл, құдай. О, қағылайын, құдай. Рахмат барыңыздарға. Мен өзгөчө разымын. Рахмат. 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 Ел менен иштеген адамдын тагдырын ел чечет. Мен сіздерге разымын. Башка артисттерге окшоп, сүрөткө чөзсө сүрөткө чүйлө кетпеймин. Мен сіздер менен жолугуп сырдашам, чай ичем, ар ким өзүнүкүн өзү төлөсө. Кенен олтуруп дидарлашам. Мен разым сіздерге. Бул күндү унутуп коюуга менин жан дүйнөм жол бербейт. Рахмат. Мен эми алдыңыздарга кайрадан ушул Комуздун коштосунда өзүнүн автордук чыгармалары менен ушул мен мындан кийинки ырдай турган ырларымды азыр мен ушул ыр жагына да басым жасап атам да ушул ырдай турган ырларымды дагы эмне болуп атат? Келесиз, мейли келиңиздер. Ама булар тошуна туугандар, ошо Бактагам кызы. Чын эми ачыгын эле айтыш керек, калп айтканда эмне Ош базарда иштейт, бут кийим сатат. Рахмат. 3 местасы бар. Onu pradevesi olsa gerek canında. O aytты da bas, men inim konser koyup atат деп. Рахмат. Каяктан келдиңиз эже? Бишкек. Ошо городская экес. Не oldu? Не алтыным кел. Кел жаным. Рахмат. Рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат. Мен ушул сүрөттөгү киши жөнүндө айтайын деп өзүм ниет кылып азыр ушундай багыт алып бараттым эле, как раз эстетти. Ким агайымдын неберелери го дейм. Сардар аке сиздин кызыңызбы? Болду. Сардар акем Рахман агайымдын улуу баласы, биринчи аялынан. Жем аны калп айтканда туурабы? Ошол Сардар акем берди бул китепти. Рахман агай мага бир жолу минтип айткан. Шундай бир жанымга шайып турам да, ыйлап сахнанын артында. Жаныбек Алыкулов Аяш атам болот. Баласы дос манас менен. Бүгүн алыста экен келе албады. Анан ошол фестивалда мен катыша албай ыйлап турам сахнанын артында. Костюм кийип алгам, аппак костюм кийип алгам. Ыйлап турам, көз жашым көл болуп турсам, Рахман агай келди. Не ыйлап атасың деди. Катышпай калдым, утпай калдым, сен уттуң деди. Агай мен катышпасам кантип утам? Десем, сенин келгениң өзү утук ушул жерге, ушулар менен аралашканың өзү утук. Сен ыйлаба, сенин келечегиң алдыда. Агай айтыңызчы, мен качан популярный болуп чыгам десем, сен шашпай чыгасың. Сен резервтесиң дейт. Агай муну айтат. Үйдөгүлөр болсо, кеткениңе 7 жыл болду, эмне таптың? Андан көрө элдин малын топ-топ баксаң деле 6 сотик жер алып үй салып айтып белең, эмне таптың дейт. Сен кеткенден бери 2 келин алдык, 2 бала төрөдү, сен эмне төрөдүң, эмне таптың дейт. Үйдөгүлөр аны айтат, Рахман агай муну айтат. Жаным гана кашайып турду. Агайым жол көрсөттү, айтты. Балам, сен резервтесиң. Резервиңиз эмне агай десем? Сен запаска баллон сыяктуусуң. Кыргызда сөз бар. Бирөө өлмөйүнчө бирөөнүн бага ачылбайт деп коет. Бирөө жарым ооруп калса, бирөө жарым ичип келбей калса, ошонун ордуна чыгасың сен. Кайсы бир айылдарга, айыл аймак өрөөндөргө концерт койгондо артисттер аз болуп калса, ошол жерде чыгасың сен. Ага чейин жок деди. Мен бир айылда тайкем бар. Постоянно ошо тайкелерин той кылганда ошол очоктун жегинде калып кетет, калгандары куда башы болуп калып кетет. Тайкем ошо очоктун жегинде калгандай болуп калдым. Агайым экөөбүз Россиянын 14-15 шаарына бардык. Кыдырып. Концерт коюп жүрөбүз.
Омскийде бирөөлөр кой союп сыйлап атат бизди. Билетибиз бар самолетко. Мен жертеп келип атам, агай, кетели десем, Омскийдеги акчалуу балдар экен, алардын курсак ток кишинин кудай менен иши эмне? Биз карызга билет алганыбызды каяктан билсин турам? Мен кетели деп жертеп келип атам, билет күйөт агай, билет күйөт десем, Али Султан, эмне болуп атасың? Билетти кимден алдың эле деди. Бир бөлөмөн алгам, Жылдыз деген эжемен десем, ошо Жылдыз эжеңен сурачы, билет эле күйөө экен же экөөбүз күйөө экенбиз кошулуп деди. Жок агай, билет эле десем, адам тирүү болсо табат, тирүү болсо бир күн өтөт. Ошентип Омскийде калдык. Омскийде концерт коятсак, бир орус мүнөз бала келди, келип, "Салам алейкум, Рахман брат" дейт. Бир 18 жаштагы бала. "Брат" дейт. Аба деш жок, келип, "Ырдайм" дейт. "Ырдасам болобу" дейт. "Болот" дейт. Рахман агай чыгарып ийди, ырдады. Ырдап атып, жанагы "Ким билет" деген ыр бар, ошого окшоп, "Ой эне" деген сыяктуу бир кызыктай ырлар бар экен. Сөгүнүп сагынып кеткен ортосунда. Ошентип бир ире ырдады. Ырдап атканда мен айттым, "Рахман агай, бул концерттин темпин түшүрүп атат, рейтинг түшүп атат концерт. Кийин элдер келбей коет" десем, "Ким айтты?" Көрбөйсүз десем, "Ал концерттин темпин түшүргөн жок, концерттин баркын түшүргөн жок, ал өзүнүн баркын түшүрүп атат, жоңгой. Ичинде эмне арманы бар экен сен каяктан билесиң, өзүн өзү бир текшерип алсын, жоңгой" деди да. Анан мен да аябай бук болдум эле, бүгүн арман кылып өзүм текшерип атам сиздердин алдыңыздарда. Экзамен берип атам да, гос экзамен. Рахмат. Өлгөн адамга бардыгы кейит го, мен кейбейм. Себеби анын ичери суусу бүттү, тагдырына ошол жазылган, бул киши дүйнөдөн кайтты. Мен ыраазымын бул кишиге. Ыраазычылыкка айтышыбыз керек. Кейгенде тирилип келип алсам да кейип бербейт белем. Бир өмүр кейип койбойт белем. Арбак ыраазы болсун, бул кишиге мен ыраазымын.